Хазимдин Салама ибн Динар рахимахулла. Эй Хазимдин атасы, баалар кымбаттап кетти го деп атат. Кээде биз сурайбыз го, бүт нерсе кымбат болуп кетти го. Жашоо кандай болот? Заман эмне болот дегендей сөздөр бар да. Мурун деле ушундай сөздү алымдардан суралган. Ошондо бул Абу Хазим алым жооп берип атат. Эмне силерди түшөлтүп атат? Кайсы нерсе силерди сарсанага батырды? Деп сурады. Жооп берип атат. Арзанчылыкты Алла Таалам ырыскы берип келбеди беле бизге? Арзанчылыкта деле. Базардагылар нерселер кымбаттаса деле Аллах Таалам ырыскысы келе берет бизге дейт. Мындайча айтканда ырыскы Аллах Тааламдын колунда. Баалар арзандап кетсе деле ошол ырыскыны жейбиз. Кымбаттап кетсе деле тагдырыбызга жазылган ырыскыны жейбиз. Мындайча айтканда баалар рынокто кымбаттап кетсе, бизге жазылып калган ырыскылардан кур калып калбайбыз. Базарларда баалар арзандап кетсе, бизге жазылбай калган ырыскылардан да ашык кылып жеп албайбыз. Кээ бир учурда адамдар бул нерсени билсе да, сарсанага түшүп, же жашоосу токтоп кала тургандай абалда болот дагы. Жашоо кандай болот? Бүт нерсе кымбаттап, кымбат болуп кетти деп нааразычылык же шүгүрсүздүк кылып кесир сөздөр сүйлөйт, Алла сактасын. Кыскасы, ырыскы Аллахтын колунда, адам себептерди аткарып аракетин жасай берет. Себеби Аллах Таалам адамдардын ырыскысын жоопкерчилигине алган. Жер бетинде кандай гана кыбыраган жан болбосун, анын ырыскысы Аллахтын колунда. Адам болгону аракетин жасап, Аллахка таянып жүрө берет. Ажал кандай адамды кууп жеткендей эле ырыскы дагы адамды кууп жетет. Ырыскысы түгөнмөйчү адам баласы өлбөйт.